Taşma, hey! Dagы bir adamı табышты. Ноқат районы Жал. Dagы bir adamı табып чыгышты менеке. Çay akışım. Казакстандын атайын рейс менен оокатта селден жабыркагандарга гуманитардык жардам келди. 30-июнда Казакстандан атайын рейс менен гуманитардык жардам Ош шаарынын аэропортуна келди. Бул тууралуу бүгүн 1-июлда ОКМден билдиришти. Маалыматка ылайык, селден жабыркаган оокаттыктарга келген гуманитардык жардам турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана азык-түлүктөрдөн турат. Эске салсак, 28-июнда оокаттын Апшырат айылында сел жүргөн. 29-июнда Апшырат айыл салуу жайынын жогору тарабында калган 1300дөн ашуун адам коопсуз жайга чыгарылды. Оокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Оокаттагы селден каза болгондордун саны 9 кишиге жетти. Учурда аталган аймакта селдин кесепеттерин жоюу жана үйлөрдү тазалоо иштери уланып жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тоңдун айылдарынын ортосундагы убактылуу негизги жолду сел алды. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Шорбулак жана Каратал айылдарынын ортосундагы убактылуу негизги трассаны сел агызып кетти. Кырсык 30-июнда болгон. Бул тууралуу Кактус KG редакциясына жергиликтүү жашоочулар билдиришти. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында сел алган жол менен автоунаалар өтчү. Анын жанында жаңы жол көпүрө салынып жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келишти. Жабыркагандар жок, бирок унаалар ары бери өтө албай калды. Жолубуздун көпүрөлөрү салынып, жолубуз эртерээк бүтсө болот эле. Бирок жан жаса эле ушул жерде кыян агат. Эң башкысы жабыркагандар жок, деди ал. Кыргызгидромет 27-июндан бери эскертүү берип, өлкө аймагынын жерлеринде сел жүрүшү мүмкүндүгүн айтып жатат. Эске салсак, 28-июнда Ош облусунда орун алган аномалдуу жаандан улам сел каптап, 8 адам каза болуп, Апшыратада калган 1300 адам коопсуз жакка куткарылган. Ош Баткен жолундагы көпүрөнү сел алып каттам жабылды. Жүргүнчүлөрдүн эсине Ош Разаков жолунун 65-чакырымындагы көпүрө урап түшүп, жол каттамы жабылды. Өлкө аймагында күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу көпчүлүк аймактарда сел келип, калыбына келтирүү иштери уланууда. Тазалоо иштери учурунда 30-июн күнү саат 20:30 чамасында Ош Разаков жолунун 65-чакырымында Найман көпүрөсү урап түшүп, жол каттамы өзгүлтүккө учурады. Кошумча маалымат берилет. Булак ЖТВ KG. Сүрөткө түшкөнү келдиби? Ноокатта ОКМге наразычылык айтылды. Ноокат районунда селден кийин тазалоо учурунда жарандар менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин ортосунда кайым айтышуу жаралды. Бул боюнча видео социалдык тармактарга тарады. Анда башка райондон келген жарандар ОКМдин өкүлдөрүнө наразычылыгын айтышкан. Алардын айтымында куткаруучулар алар тазалап бүткөн үйдүн коросунда сүрөткө түшмөй болушкан. Биз башка райондон келип, бул жерден жардам берип жатабыз. Бизди чыгып тургула, тартып алалы деп жатышат. Иш бүткөндөн кийин келип, ушинткени туура эмес-ку дейт жарандар. Ага чейин эле жергиликтүү тургундар селден тазалоо иштерине техника жана тайынсыз болуп жаткандардын сөөгүн издөөгө жумушчу күч жетишпей жатканын айтышкан. Сайларды, жолдорду тазалап, тайынсыз адамдардын сөөгүн издөө үчүн Ош Баткен тараптан миңдей киши келди. Жергиликтүү тургундар эле өздөрүнүн техникасын берип, күйүүчү май менен дагы камсыздап жатышат, дейт жергиликтүү тургун. Эскерте кетсек, 28-июнда Ош облусунун Ноокат районунда катуу жааган жаандан улам сел жүргөн. Селдин айынан 9 адамдын, анын ичинде кичинекей балдардын өмүрү кыйылган. Каза болгондордун арасында Казакстандын 4 жараны, жаш балдар каза болду. Кечээ кайра жамгыр жаап, райондогу бир нече көпүрө, анын Баткен Ош жолундагы мост дагы бузулуп, жол жабылды. ОКМ Апшырат айыл салуу жайынан 1300 жаранды куткарганын жазган.
Азыр 15 туганда келдик негизи. Эми азыр гражданскийлер чыгып биз тарталайлы деген тур эмес го деп ойлойм. Ото баяктан бери келишек. Жок, кандай болот? Тарталайлы атчы. Мен тарталайлы атчы. Азыр мына жерде бирок басетте тарталайлы чыгып турулат атат да. Мен тарталайлы дейт. Да, болгон иштиби? болгон иш тарталайлы. Эртең менен кечке жок. Мына меймандар оштон. Биз Оштон келдик. Мына жигит Токаттан келди. Мына жигит да Оштон келди. Onlar iş kaldı bu içindeki. Ücret çıkıyordu. Yeni emçezdekiler kelip alıp durup çıkıp dururlar biz ki onlarla tartı olaydı. Bu jakşı emas da. Gönnek yok koyuyor.